жети нерседи, жети чоң сөз бар экен. Ошо жетөөнү кылалы. Мына эстеп калалы. Зикирлерден. Биринчи субханаллах деп көп айталы. Кандай эмне экен? Субханаллах. Алла кемчиликтен таза. Биз кемчиликтүүбүз. Кемчиликтин адамдарыбыз биз. Биз кемчилик менен жаратылганбыз биз. Кемчиликтен таза, аруу бир гана Алла. Алхамдулиллах. Эмне мактоонун ээси ким? Аллах. Мактоо ага гана. Пайгамбар эң жакшы дуа бул алхамдулиллах. Адам атабыз бу дүйнөгө түшкөндө чөлекте жан салаарда качан жан киргенде атыс деп түшкүргөн экен. Ошондо биринчи сөзү алхамдулиллах болгон. Ошонун себебинен адам атанын сүннөтү эсептелет дагы биз баарыбыз эмнекен түшкүргөндө алхамдулиллах дешибиз керек. Кандай нерсе. Үчүнчү сөз бул Аллаху акбар. Алла улук. Демек сен эч ким эмессиң. Мен да эч ким эмесмин. Биз эч нерсеге татыбаган бир макулукпуз. Макулук деген сөз бул арабтын сөзү. Махлукун. Бул деген жаратылган деген сөз. Биз жаратылганбыз. Жаратуучу гана халык болгон Алла гана улук. Төртүнчү сөз ла илаха иллаллах. Кайсы сөз экен? Мына ушул келме гана бизди, ушул сөз келме дейбиз. Келме деген ушул. Кээ бирлер түшүнбөйт. Келме айт десең эмне дейт? Эмнени айтайын дейт? Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Мына ушул келме эң жакшы келме. Калимату тойиба, жакшы тойба, эң жакшы келме болуп эсептелет. Бул сөз иманга мусулман кылат сени менен мени. Сени менен иманыңды кубаттайт. Канча көп айткан сайын жүрөгүбүзгө тынччылык алып келет. Канча көп айткан сайын кутулууга насип болот. Пайгамбар айткан, кимдин эң биринчи сөзү келме болсо, ла илаха иллаллах болсо, жана кимдин эң акыркы сөзү келме болсо, ал бейиштик болот деп. Дагы жазалып кутулат деп айткан. Тозоктон кутулат. Төртүнчү сөз бул ла хаула вала куввата илля биллах. Кайсы сөз экен? Ла хаула вала куввата илля биллах. Жок дейт. Кубаттуу күч бир Алладан гана башка. Кубаттуу күч, кудуреттүү күч бир гана Кудайда. Башка бардыгы тең алсыз. Канча нерсе болсун, бүт бар алсыз. Некен качан аршы деген бар. Ошону кармап турган периштелер ла хаула вала куввата илля биллах деп айтып турат экен. Аршы ушунда чоң, ушунча оор, бирок Алла Таала ушул сөздү ал периштеге үйрөттү. Алар ушуну айтып турат кыямат күнү чейин, ошон үчүн кармап турат. Жети катар жер, жети катар асман ла хаула вала куввата илля биллах деген улуу сөз менен кармалып турат. Кимде ким жашоосунда күнүгө ла хаула вала куввата илля биллах айтып турган болсо, Аллах ага жардам бере берет, Алла Таала кубатты кыла берет, Алла азаптан куткара берет, Алла нур бере берет, Алла Таала бардык жагынан эмнекен аны колдой берет экен. Ушул сөз ушундай. Ла хаула вала куввата илля биллах. Дагы айтат, кимде ким эртең менен кечинде ла хаула вала куввата илля биллах айтып турган болсо, ошо кечке чейин өлө турган болсо, шейттердин катарында өтөт. Бешинчи сөз. Алтынчысы бул истигфар. Жана айтып аткам, астагфируллаху ва атубу илейк. О Алла, кечирим сурайм, жана бардык күнөө тооба кылам деген сөз. О Алла, кечирим сурайм, жана бардык күнөөмө тооба кылам. Бул сөздүн фазилетин айттым. Эми акыркысы жетинчиси бул пайгамбарга салават. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Алла Таала айтып аткан. Биз жана периштелер салават айтабыз дейт пайгамбарга. Эй иман келтиргендер, силер да пайгамбарга салават айткыла. Бул аят тукканда салават айтыш керек. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Бул салаваттын даражасы ушунчалык тугандар. Кимде ким салават айтса пайгамбарга, пайгамбар дайыма салам жолдоп тура турган болсо, ал инсан кыямат күнү пайгамбардын шапаатына болот. Кимде ким бул дүйнөдө иш оңолбой калса, кимде ким бул дүйнөдө жашоодо жетишпей калганда, жашоодо бир проблемасы болсо, же болсо субханалла кимде ким нур пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыямат шапаатына болсо